Салам урматтуу көрүүчүлөр, Автоавто каналы сиздер көрүп жатасыздар. Учурда Кыргызстандын аймагында, учурда интернет тармактарында аябай криптовалюта, блокчейн, трейдер деген түшүнүктөр популярдуу болуп жатат. Ушул Tifcoin деген дагы токен, же болбосо криптовалюта Кыргызстанда эле эмес, башка аймактарда дагы ошол аябай мындай талкууга жем таштады өйдө ылдый болуп. Мен ушул тема боюнча атайын профессионалдуу трейдерди студияга чакырып маектешүүнү туура көрдүм. Биздин студияда трейдер Кайрат Жакупов конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Трейдер деген эмес болуп калды. Брокер дейбиз, Эксперт деп коет. Крипто эксперт десек. Крипто эксперт десек туура болот экен. Мен ушул блокчейн деген системаны жакшы түшүнө бербейм да. Мындай жанагындай өзүнүн эле элементтери менен, терминдери менен эмес, биз мындай карапайым элдер түшүнө турган кылып жөнөкөй айтып берсеңиз. Эмне бул? Негизи туура суроо бердиң. Блокчейн дегенде азыркы учурда көптөр эле криптовалютаны түшүнүп атат. Себеби блокчейн бул криптовалютага чейин эле 1990-жылдарда чыккан, уже жазылган программа да даяр. Муну просто криптовалюта аябай популярдуу болду да. Блокчейнди биз криптовалютадан башка тармактарда деле колдонсок болот да. Мисалы шайлоодо же бир кандайдыр протоколдорду жөнөткөндө, энергетикада бүт эле жакта негизи колдонсок болот. Маалымат сакталган, анан маалымат жөнөтүлгөн нерсе жактардачы. Мисалы үчүн азыр бизде задний число менен протоколдор жасап коет атпайбы? Ошондой нерселер, если блокчейн жардам, блокчейнди колдонсок, ошол нерсенин алдын алып, ошол нерселерге невозможно болуп калмак да. Ал нерселерди уже ал жакта полный датасы, числосу бүт көрүнүп турат да. Бул 2008-жылы ошол white paper Сатоши Накамото лакабы менен чыккан программист бул блокчейнди криптовалютага аябай тыгыз байлап, экөө чогуу бир аябай жакшы эмеге чыкты да. Криптовалютада бул кандай? Криптовалютада блокчейн экөөнүн эмеси, мисалы үчүн сен айылга же болбосо бир башка мамлекетке бир акча которо турган болсоң, эмне кыласың? Банкка барасың, банкка акчаңды бересиң, банк жактан ал сенин таанышыңа акчаны берет. Же тетрисинен ал ошондой кылат. Онлайн болгон тагдырда деле сен баягы терминалга акча салсаң деле ал именно ошол акчаны албайт да. Ал деген ошол банктын башка банкоматтан башка эле акчаны алат да. Бул блокчейн кандай жардам кылат? Блокчейн биринчиден ортодо банкты алып салат. Экөөңүн ортоңдо транзакция жүрөт дагы. Именно ошол эле нерсени бул сен шериңе алат да. Бул ортодо бул жерде децентрализованный деген нерсе бар да. Централизованный деген нерселер, бул мисалы үчүн азыр банк бул жерде централизованный да. Сен алган акчаңды банк кааласа берет, тиги кааласа бербейт деген эмен да. Мисалы үчүн кээ бирлерде болот атпайбы? Блок болуп калат, башка нерсе болуп калат, системасы иштебей калат, же башка нерсе ошондой шылтоолор мисалы үчүн азыр көп эле эме болгон да. Ошол нерселердин алдын алыш үчүн бул нерсе децентрализованный нерсе аябай популярдуу болуп, ошо биткоин аркасы менен блокчейн өзүн бир таанытты десем болот. Тактап айтканда бул баягы атайын бир электрондук система. Эгерде мен бирөө менен алакка катышып кала турган болсом, эч кимди ортого салбай эле ошол система аркылуу төзмө мамиле кылган деген сөз. Бул негизи ушул блокчейн системасы жана башка нерселер жөнүндө бир кайсы бир жакка окутабы, же силер өзүңөр окугансыңарбы? Кимдер мындай крипто эксперт боло алат? Азыркы учурда окуткан жерлер көп эле. Бирок биз 2,5 жыл мурда баштаганда Кыргызстанда дээрлик эч жерде жок эле окуткан жерлерчи. Бир өзүбүз эле интернет чукулап атып, башка нерсе кылып атып, окуй турган жеринен окуп атып, колубуздан келишинче үйрөнүп, бир 2,5 жыл болуп калды ушул сферада эмгектенип атабыз. Азыр бирок биз өзүбүз дагы атайын министерстводон лицензия алып, атайын окуу курсун ачканбыз, IT Invest деп. Биздин офис Горький 128-де, калуучулар ошол жерге барып окуса, ал жерде атайын тармактар бар. Мисалы үчүн криптовалютада көптөр ойлошот, бул трейдерлик кылып эле биржага кирип эле алып сатып акча тапса болот депчи. Жок, бул жакта акча тапкан башка дагы жолдор бар. Мисалы үчүн блокчейн разработка кылып акча тапса болот, же болбосо брокерлик кылып акча тапса болот, трейдерлик кылып акча тапса болот, раскрутка кылып акча тапса болот. Бул жактан багыттар көп да иштей турганчы. Ошолор баягы кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгү, эмне деп коет, өзүнүн возможносттору кандай болсо, ошол тармакка салыштырмалуу иштеп кете берет да. Азыркы учурда мындай бул Tifcoin деген бул криптовалюта эмес, коин эмес, бунун деген токен деп айткандар аябай көп болот да, ушундай негативдер аябай көп. Экөөнүн айырмасы эмне? Коин болсо эмне болот, токен болсо эмне болот? Демек, Tifcoin
криптовалюта болбосо бул анда эмне ушул негизи туура суроо бердиң. Ушундай негативдер аябай эле көп. Негизи криптовалюта дегенде бул крипто жөн эсеп, бул башка бир криптовалюталар менен кирип туруп баягы бизде обмен валюта деп атпайбызбы, ошондой сыяктуу эле башка мисалы үчүн USDT менен биткоин менен жефир менен обмен боло турган платформага кирип, биржага кирип туруп ал жерде соода жүргөндө мунун баары уже баары эле криптовалюта да. Анан криптовалюталардын ичинен коин, токен болуп бөлүнүшөт. Бирок баягы биздикилерге тифкоин деп ат койгонсуңар, коин эмес го негизи депчи. Негизи мындай ат койгондор толтура да. Биткоин кэш, биткоин толк деп деле коюп алган аттар бар да. Булар деле негизи токен да. Керек болсо Coin Market Cap'та топ 10-тин ичинде турган токендер бар да. Мисалы үчүн USD коин деп ат коюп алган, ал самом деле өзү токен да. Ат койгондой ар ким өзү билет да. Кааласа атасына атын коюп алат, кааласа эшпай коюп алат дегендей элечи. Ошентип биз деле тифкоин коюп алганбыз. Бул тифкоин койгондун себеби биз келечекте өзүбүздүн блокчейн системабызды куруп, өзүбүз самостоятельно коин болобуз, криптовалюта болобуз деген максатта коин деп ат коюп кеткенбиз да. Бирок баягы эмеге биз уже Coin Market Cap менен эмелерибиз почти бүтүп калды. Буюрса уже жакында чыгып деле калышыбыз мүмкүн. Coin Market Cap'ка киргенде аналитический сайт бар дүйнө жүзүндө полный криптовалюталарды аналитика кылып берген сайт да. Ошол сайтта характеристикасында полный жазылып турат да бул нерсе. Аты хоть балекет болбосун, бул характеристикасында бул токен, бул коин деп характеристикасында бүт жазылып турат да Coin Market Cap'та. Учурда Кыргызстанда мына тифкоин деп аябай популярдуу болуп атат. Анан кайсы бир учурда баасы да укмуш өсүп кеткен болчу. Анан азыр баасы төмөн түшүп кетип, бул бир кээ бир адамдар махина айтса да атат, кээ бирлер болсо жок бул баягы формалдуу эле көрүнүш дегендер болуп атат, кээ бирлер алдап кетти деп атат. Ушул тифкоинду түзүүчүлөрдүн катарында жүргөн адам катары айтсаңыз, азыркы учурда ал эмне болуп атат? Ал жакта сиздин мындай ордуңуз кандай? Ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Тифкоинда менин ордум азыр команданын эмеси менен мен негизинен технический жакка жооп берем. Бирок жана айтып атпаймынбы, Кыргызстанда специалисттер жок деп, ошого салыштырмалуу кээде блокчейн жагына да иштеп калабыз, кээде трейдерство деле кылып калабыз. Эми трейдерство болгондо баягы спотовый рынок деп коет, ошо жагынан делечи. Тифкоиндун эмеси боюнча кичине аналитика кылып кетсем, тифкоин буга чейин ошо февраль айларында $10 чейин чыгып, азыр баасы где-то азыркы учурда 70-60 центтин төгөрөгүндө турат да, ошончолук ылдый түштү. Эми мындай трамплин ар бир эле криптовалютанын, ар бир эле токендин, ар бир эле мен ушундай эме кылган тагдырында болот да. Буга чейин азырга чейин мисалы үчүн канча криптовалюталар иштеп аткан болсо, ар биринин эле бир графигин алып көрсөм, мындай учурлар көп болот да. Биз буга чейин деле болгон бул нерселерчи. Былтыр, например, 2021-жылы ушул айларда тифкоин $2 чейин чыгып, баасы 40 сомго чейин кайра түшүп калган болчу, 50-60 центке чейинчи. Ошондон кийин кайра кеткен. Азыр бул эмнеге аябай чоң бир резонанс жаратып атат? Себеби аябай чоң сумма болуп кетти да, ортодочу баягы инвестиция кылгандар аябай көп болуп кетти. Баягы эл арасында да аябай эме сөздөр көп болуп кеткен үчүн азыркы учурда ушундай бир резонанс аябай жаратып турду да. Бирок бул боло турган эле нерсе, себеп дегенде эртең бир $100 чыгып туруп кайта бир $10 түшкөндө мындан дагы чоң бир дүйнөлүк эл аралык деңгээлде немелер жаралышы мүмкүн да. Себеби мисалы үчүн биз кээде биткоинди айтсак, биткоин деле айта бересиңер, анан кийин биткоинга салыштырбагыла өзүңөрдү депчи. Эми бирок баягы эл тааныган нерсе биткоин, айла жок биткоин айтасыңар. Биткоин деле мисалы үчүн 2017-жылы $20,000 чейин чыгып туруп кайта $3,000 чейин түшүп калган учурлар болду да. Ушундай сыяктуу эле бүт эле криптовалютанын тагдырында мындай нерселер сөзсүз кездешет да. Бирок ошол учурда мисалы соңку автоунаасын ошол тифкоинга киргизип жүргенде же болбосо чоң акчаны салып алып кайра ала албай аткандар, мына жаңы эле мына тифкоин колдонуучусу ушундай арыз муну айтпады. Ушул негативтерге сиз эмне деп жооп бересиз? Бул убактылуу нерсе. Мен деле мисалы үчүн жанагы азыр эле айтып кеткендей, 2017-жылы мисалы үчүн $20,000 бир таанышым үйүн биткоинга берип алган да. $45,000 үйүн, где-то 2 канча гана
биткоингачы. Ал ошентип 2018-2019 жылдары мен аябай күйүп калдым, өлүп калдым, болбой калды, ушундай болуп калды, биткоинден болбогон нерсе экен деп жүрдү эле. Кийин биткоин не болду? $69.000 чейин баасы чыкты да. $69.000 баасы чыкканда ал уже биткоинуну мен кийин сурасам, ал $3.000 эле $6.000 сатып берген экен. Мен $45.000 үйүмдү $6.000 саттым деп ыйлап жүрдү. Анан өзүм айттым, кийинче күтүп турганда азыр $69.000 сатпакчы. Мындай эле айтканда почти $130.000 акча болмок да баягы өзүнүн биткоинучу. Ошондой эле бул жерде сабыр да, ким кандай эме кылат. Бул жерде негизи криптовалюталарда мен жана эме кылган адамга айтпадымбы? Эки эле адам бул нерсени өстүрүп атат да, негизичи. Спрос и предложение болгондо элечи. Бул убактынчалуу нерсе азыр көптөгөн башка да биз проекттер болуп атат. Ошол проекттердин негизинде ачыгын айтсам, кээ бир чоң держательдер да бар биздечи. Мисалы үчүн 100 000 кармаган, 50 000 кармаган эмелер бар. Эртең ошолор бизге тескерисинче мешайт этип коюшу мүмкүн да, орусча айткандачы. Ошонун себебинде арзан убагында биз может алардын көбүрөөк коинин алып алышыбыз керек. Ортодо ар кандай себептер бар. Мисалы ошондо баасын көтөрүш үчүн, инвесторлорго дагы, колдонуучуларга дагы пайдалуу болуш үчүн, баасын көтөрүш үчүн эмне мүмкүнчүлүктөр бар? Себеп дегенде көп эле азыр аябай терс пикирлер жаралып атат да. Азыр мүмкүнчүлүктөрдүн бирөө, мисалы силер деле өткөндө реклама кылып эме кылып калдыңар, баягы Хлорелла деген биосимулятор. Ошол нерсе эле азыр где-то 2 тоннадай чыгып атат заводдончу. Ошол нерсени эле бир жарымы өзүнүн себестоимостуна кетсе, бир жарымы пайдасына калса деле $2.000 мисалы үчүн бир жага акча кирип тура турган болсо, бул жакшы эле бир ликвидность болуп жардам берет да, бааны өстүргөнгөчү. Андан сырткары дагы башка проекттер, мисалы жана велошеринг боюнча. Велошерингти азыр уже биз мурда баягы технический жагынан байлаш аябай эле кыйын экен. Азыр бир оңоюраак жолуну кылып туруп, офистен эле баягынын приложениясына коинин бизге өткөрүп бере турган болсо, анын приложениясына бир тариф ачып бере турган эмени түздүк да. Кимде коин болсо, келсе биз офистен анын приложениясына тариф ачып берип коебуз. 1 ай, 2 ай, 2 айдай турганчы. Мисалы үчүн 100 коин которсо, биз ага 1 айлык, 2 айлык тариф ачып берип коебуз, ал айдай берет. Бул Кыргызстандын ичиндеги эле проекттер айтып атпайсызбы? Ооба. Бул дагы барбы же мындай дүйнөлүк аренага чыга турган же Кыргызстан ичинде болсо да андан башка деле проекттер барбы да? Бар. Мен өзүм бир проектимде кошумча алып кетип атам, Nomad Games деп онлайн игра. Бул играны буюрса жана метавселенная болуп сөз болуп атпайбы? Ошол деңгээлге чейин чыгарганга бир эмелер программалар түзүлүп буюрса иштеп атабыз. Бул нерсени азыр мисалы үчүн биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок көпчүлүк адамдар онлайн играны ойношот да. Дүйнө жүзү боюнча 3 миллиарддан ашык адам ойнойт экен да. Естественно, ал жакта айланган акча деле аябай чоң да. Биз ошол эле Nomad Games деп играны эме кылып атабыз. Анын ичинде көк бөрүсү болот, атайын бир Nomad деген оюн болот. Ал Nomad деген оюнун ичине киргенде жана PUBG сыяктуу эле ойногондор, жана Free Fire сыяктуу ойногондор билет. Көчмөндөрдүн колоритинде. Көчмөндөрдүн колоритинде болот. Nomad деген киргенде ал жакта эч кандай оружие жок, эч кандай автомат жок, эч кандай пистолет жок. Болгону ал жакта баягы бир исторический бир көчмөндөрдүн убагына түшүп калгандай болуп эле кетет, алдынан карышкыр чыгат, аны менен мушташат, дагы кетет, анын алдынан дагы бир тоскоолдуктар чыгат, ошолор менен эле бир уюм болуп кете берет. Ал Tifcoin'га ал технический жактан аябай бир тыгыз байланышат, себеби азыр уже почти эмелери түзүлүп неме болуп калды. Ал жактан бүт нерсе эле ат чыгып калса дагы мисалы үчүн бир коиниң болсо ошол атты ала аласың. Демек ал жактагы төлөмдөрдүн баардыгы баскычтарын басып өтүш үчүн Tifcoin менен жүргүзүлөт. Кээ бир жерлерде бар, мисалы үчүн кээ бир деңгээлге жеткениңде сага награждение сыяктуу наоборот коин берилет. Ошол коинди алып кирип туруп, сен биржага кирип туруп, обналичка кылып сатып кете бересиң. Бул жактан да экономический жагы дагы каралганда, баягы адамдар жөн эле PUBG ойноп эле бири-бирин атып эле өлтүрө бербей, наоборот ошол жактан бир акча иштеген дагы возможностьтор бар да. Мейли, мына долбоорлоруңуздар жөнүндө айта кеттиңиздер. Эми баягы көпчүлүк элдер берген эле суроону берейин. Эми ошондо баасы, Tifcoin'дин баасы качан көтөрүлөт? Tifcoin'дин баасы эртең учат болобу? Tifcoin'дин баасы буюрса биздин өзүбүз баягы алдын ала эсеп кылабыз да, кичинечи. Алдын ала приблизительный аналитика кылганда биз сата турган адамдарды эсептеп чыгабыз да. Бул да мисалы үчүн азыр Кыргызстандын ичинде мындай бири-бирибизди баягы колдонуучуларды почти бири-бирибизди баарыбыз эле тааныйбыз да. Ошонукун кээде могул кошелектор мынча коин бар, мынча алып сатып атат, бул мынчасын сатса мунукун мынча да алып бүтөбүз деген бир аналитика бар да. Ошонун негизинде биз азыр мисалы үчүн $1 бирөөнүн коинин алсак, ал
$1 сатам деген адам болса, ертең ал $5 чыкканда деле сатат да. Биз аны мисалы үчүн $10.000 ала турган коюнубузду эртең $5 чыкканда $50.000 алып калабыз да. Ошон үчүн баягы орусча айтканда баягы рискованный эмелердикин биринчи алып туруп, анан кийин скачка кылалы деп ошондой эмелер каралып атат да. Буюрса бир жаңы жылга чейин бир жакшы эле результат болуп калат. Демек баягы болжолдуу түрдө гана айтасыз. Эми ушул тифкоин деп атасыз, анан кийин баягы ушундай кылабыз, анан баасы көтөрүлүшү мүмкүн деп атпайсызбы? Ошондо мындай бир өзүнчө бир адамдардын тобу эле байыбы же биздин мамлекетибизге, карапайым элге, бизге дагы мындай пайдасы тиеби ушунун? Мен деле карапайым адаммын. Баарыбыз эле карапайым адамбыз мындай алып караганда. Биз мисалы үчүн 2,5 жылда азыр айтып атпайбы? Брокерлер байыды, башка нерсе болду депчи. Ошол суроону берем да. Мен эми мындай элдерге айтайын деген нерсем, биз тескерисинче наоборот биз баарыбыз брокер болуп алып туруп, башка бир мамлекеттерден бир ушундай эмени чыгарып алып туруп, же өзүбүздүн коюнубузду алып чыгып сата турган болсок, ошондо бизге акча келет да. Азыр мен билбегендер таң калышы мүмкүн, билбесең сен деле таң каласың. Бир эме цифраларды айтам да. 2008-жылдан бери, 2009-жылдан бери транзакция жүрүп туруп, криптовалюта 2009-жылдан бери иштеген болсо, бүгүнкү күнгө чейин криптовалютанын жалпы ичинде жүргөн актив 250 триллиондон ашык да доллар. Эмечи, бүгүнкү күндөгү капитализациясы, криптовалютада турган нал акчанын капитализациясы где-то $1,5 триллион да. Эми карап, эми Кыргызстандын ичинде айланып жүргөн акча, баягы расмий эсептер менен булактарга алып караганда где-то $10 триллион экен да. Анан ошону карап турсаң эми $10 миллиард. $10 миллиарддын бирок көмүскөдө көп да бизде баягы эсеби жок немелерчи. Ошонун бир 3-кө бөлүп коюп карашо $30 миллиард деп кой. $30 миллиард. Кыргызстанда бир күндө айланган акча баягы счет фактуралары жүргөн нерселер где-то бир $1 миллион оборот айланат экен да. Эми ошол эле нерсени карап койчу, канча криптовалютанын деңгээли биздин мамлекеттин эмесинен канча көп да. Биз ошол нерсенин 1%-ин же 0,1% эле Кыргызстанга алып келип ала турган болсок, бул аябай чоң бизге жетишкендик болот да. Аябай чоң жетишкендик болот. Биз көп жемелерде таң калам. Мисалы үчүн мен деле биз билбейбиз да, миллион менен миллиарддын айырмасынчы. Миллион менен миллиарддын айырмасы аябай чоң да. Мисалы үчүн сенде $1 миллион боло турган болсо, $1 миллион мисалы үчүн $50.000 Бишкектен $50.000 квартира алсаң, 20 квартира аласың да. $1 миллиард айырмасы биз 3-0 деп коебуз, 3-0 менен 1 миллион менен бирок 1000 эсе көп да. Эми элестет 20.000 квартира аласың $1 миллиард. Баягы анча-мынча адамдар мени келип алып миллионду, триллионду сүйлөп атат деши мүмкүн, бирок мен асмандан алып сүйлөгөн жокмун да, болуп аткан нерсени сүйлөп атам да. 2009-жылдан бери $250 триллион актив деген бул аябай чоң нерсе да. Бүгүнкү күндө капитализация $1,5 триллион. Ошону биз 0,1% эле Кыргызстан аркылуу кете турган болсок, Кыргызстанда көптөгөн адамдардын жашоосу өзгөрүп калат эле да. Мейли, эми азыр ушул тифкоинга инвестиция кылып аткандар, жөнөкөй колдонуучулар, кыскасы ушунун баасы көтөрүлөт деп аткандарга, түшөт, жок болбойт деп аткандарга иш кылып, крипто колдонуучуларга эмне деп айтасыз? Эми азыр бул нерсе дагы деле азыркы күнгө чейин бул нерсе азыр стартап да. Бул нерсени тескерисинче баарыбыз колдоп, коштоп, ушул нерсени сүйлөп кетишибиз керек да. Себеп дегенде бизде жакшыбы, жаманбы, ооба кээ бир жерлерде негативдер айтылып атат, бул нерсе болбойт деп атат, башка нерсе деп атат, бирок бул нерсе биз мисалы үчүн бир башка мамлекеттин, който Американын болобу, же бир Кытайдын болобу барып эшигин тыкылдатып туруп, бизде ушундай тифкоин деген продукциябыз бар, алып койгула дегенге зато бизде бирдемебиз бар да. Ушул нерсени бири-бирибизди колдоп алып кетип кала турган болсок, буюрса мунун артында чоң бир акчалар, чоң бир проекттер турат. Жакшы, сизге анда ушул криптовалюта боюнча келип маек берүүгө чоң рахмат. Эми баягы жыйынтыктап айтсак, жөнөкөй жаран өзүндө турган ашыкча акчаны гана ушул жака инвестиция тартып, салып, анан аны көбөйтүп алууга дагы, жоготуп алууга дагы даяр туруш керек экен деген тыянак келсек болобу? Ооба, мисалы үчүн мисал эле айтайын, бизде кыргыздар көптөр эле инвестицияны кайга кылабыз? Инвестиция кылат дегенде эле биз аябай бир чоң инвесторлорду элестете алабыз да. Бирок карасаң биз баарыбыз инвестиция кылабыз да. Себеп дегенде биз көчөт эгебизчинби? Биз көчөтүбүз эртең бизге мөмө бербей билбейбиз да. Бирок не кылабыз? Ошо көчөтүбүзгө суу коебуз, карайбыз, башка нерсе кылабыз, мөмө бергенге чейин жеткиребиз да. Бул жакта эле кудо ошондой сыяктуу эле да. Түшүнүктүү. Анда сизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Силерге да рахмат. иштеп аткан ишиңиздерге ийгилик. Баягы канча адам ошол нерсени криптовалютаны колдонуп аткан болсо Кыргызстанда бардыгы баягы ийгиликке жетсин деп айтып өтөлү. Маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер криптовалюта боюнча эксперт Кайрат Жакупов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.